Бүгүнкү күндө мамлекеттик дирекцияга кылмыш иши козголду дейт да, бирок андай иштеген адамдардын аты аталбай атат. Бул эмнеси? Мекемеге иш козгоп, ал эми аны жетектеген адамдарга, анткени ал жерде бир топ адамдар иштешкен. Ал эми алар бүгүнкү күндө жөн эле ал кызмат бүттү деп, иш бүттү деп башка жакка кетип калбастан жогорку кызматтарда отургандыгы айтылып келет да. Сиз эмне дейт элеңиз бул боюнча? Эсиңиздерде болсо 2013 жылы атайын жогорку кеңеште Ош жана Жалал Абад шаарларын кайра куруу боюнча түзүлгөн дирекциянын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча комиссия түзүлгөн. Комиссия өзүнүн ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында дээрлик текшерүүгө мүмкүнчүлүк ала алган эмес. Ошого байланыштуу жогорку кеңеш өзүнүн токтому менен эсептөө палатасына кайра да бир жолу так текшерип чыгуу жөнүндө бир пункт менен токтомго киргизип, андан кийин кетирилген мыйзамсыз иш-аракеттерге Баш прокуратура юридикалык баа берсин деген пункттар кошо камтылып киргизилген. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жогорку кеңештин токтому аткарылган жок. Бунун конкреттүү эки себеби бар. Биринчиси, Баш прокуратура тарабынан бүгүнкү күндө бир гана кылмыш иши козголду деген маалыматты угуп атабыз. Мындан өткөн жумада, ушул жуманын башында биздин дагы кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана укук тартиби комитетинде дагы биз бул маселени карадык. Прокуратуранын бизге берген маалыматы боюнча бүгүнкү күндө бир кылмыш иши козголгон. Дээрлик буга чейинки кылмыш иштеринин козголбой атканы жана буга юридикалык конкреттүү баа бере албай атканын прокуратура биздин мыйзамдарга ылайык кылмыштын мөөнөтү эскирилгендигине байланыштуу буга чейинки козголгон иштердин көбү кыскартылып же жабылып кеткен. Экинчи тарабы эсептөө палатасынын берген маалыматына таяна турган болсок, ошол учурда дирекциянын башчысы болуп турган, өз учурунда президенттин администрациясынын башчысы, андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы болуп турган Сатыбалдиев Жантөре Жолдошевич, ошол учурдагы дирекциянын жетекчиси дирекциянын ишмердүүлүгүн өзүнүн приказы менен жаап, архивге документтерди туура эмес өткөрүп басып кетишкен. Эгерде эсептөө палатасынын берген маалыматтарына таяна турган болсок, алар 9000ден ашык деланы баш этеги жок, текшерүүгө дээрлик мүмкүн болбогондой өткөрүп туруп басып кетип калышкан. Архивке өткөрүүдө атайын мыйзамдар сакталган эмес. Ал жерде бардык делолор ирети менен кийин дагы кайсы бир учурларда мындай эсеп учетун алганга мүмкүн болгондой болуп өткөрүлүш керек болчу. Эгерде Гос дирекциянын ошол маалдагы өзүнүн приказы менен жаап, андан кийин Гос дирекциянын ишмердүүлүгүнө тиешелүү документтерди баш этеги жок кылып туруп аралаштырып тапшырып салышы, булар ошол маалда эле кайсы бир кылмышты жасаганга мындай камданып атканынын белгиси катары көрсөк болот да. Буга чейин дагы Кыргызстанда көп мындай Кыргызстанда реалдуу турмуштагы практикаларда мындай иштер көп болот. Кыргызстандагы мыйзамдарга ылайык кылмыштуулуктун мөөнөтү өтүп кетет деген принципке көп жетекчилер текшерүүгө дээрлик мүмкүнчүлүк болбойт экен, юридикалык баа берүүгө мүмкүнчүлүк жок экенин эске алуу менен көп адамдар жылдын өтүшүн күтүп, акырында эч кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылбай кенен чонон басып кеткен кырдаалдар көп орун алып атат да бизде. Эми жогоруда сиз айтып аткандай, ошол учурдагы Гос дирекциянын жетекчилигине мындай токтоло кетишибиз керек. Бул жерде сөзсүз мен жеке депутаттык позициям жана принципим катары бүгүнкү күндөгү өкмөттүн башчысы Жомарт Кайыпович Оторбаевга атайын өтүнүч менен, талабым менен кайрылдым. Бул талап төмөндөгүчө баяндалат. Ошол учурдагы Гос дирекцияга тиешелүү жетекчилик кызматтарда отурган адамдар бүгүнкү күндө дагы өкмөттүн курамында чоң кызматтарда отурат экенин эч ким жашыра албайт. Мына ошолорду эгерде кылмыш жоопкерчилигине тартабыз же болбосо конкреттүү Ош жана Жалал Абад шаарларын кайра куруу боюнча түзүлгөн дирекциянын ишмердүүлүгү канчалык таза экенин текшерүүгө мындай чын дилиңер болсо, аларды тез аранын ичинде кызматтан бошотуу талабы менен кайрылдык. Биз эмне үчүн мындай талапка душар болуп атабыз? Ошол учурдагы
дирекциянын жетекчиси Сатыбалдиев Жантөрө Жолдошевичти дээрлик текшерүүгө мүмкүн болгон эмес. Себеби ал өз учурунда дирекциядан кийин президенттин администрациясынын башчысы болуп отурган. Андан кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы болуп отурду. Эч ким даалап бастырып барып текшерүүгө мүмкүнчүлүк ала алган эмес. Сатыбалдиев өкмөт ал кызматтан кеткенден кийин ошол ирети менен айтып берейин, Сатыбалдиев башчысы болуп отурган. Бүгүнкү күндөгү Жалал Абад облусунун губернатору же болбосо өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Жалал Абад облусу боюнча Жээнбеков Жусупжан Амражанович Сатыбалдиевдин биринчи орун басары болгон дирекцияда. Бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, Жалал Абадта губернатор болуп отурат. Бактыгулов Кадамбай Бактыгулович бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп отурат. Бул дээрлик аябагандай чоң кызмат. Бирок ошол учурда дирекциянын директорунун орун басары болгон. Эми ушуга окшогон айтып кетебиз, Эркебаев Молдо Базар Жаныбаевич ошол учурда дирекциянын орун басары болгон. Бүгүнкү күндө финансы министрлигинде департаменттин башчысы болуп отурат. Баалуу металлдар департаментинин башчысы болуп отурат. Дээрлик булар өтө чоң кызматтарды ээлеп отурушат. Мындан жалпысынан ошол учурда мындай чоң кызматтарды ээлеп отурушкан бухгалтерлер же болбосо мындай жооптуу кызматтарды ээлеп отурган бул жакта 14 адамдын тизмеси турат. Биз тез аранын ичинде ушул 14 адамды тең мамлекеттик кызматтардан убактылуу болсо дагы четтетип туруу талабы менен өкмөткө Оторбаевга кайрылып жатабыз. Биз жөн эле кайрылбай, буну акырына чейин талап кылабыз. Эгерде Оторбаев буларды бүгүнкү күндө тез аранын ичинде кызматтан бошотпой турган болсо, ошол учурдагы дирекциянын башчысы, кийин өкмөттүн башчысы болуп иштеген Сатыбалдиевдин вице-премьер-министри болуп иштеген Оторбаевдин дагы ушул иштерге тиешеси бар деп эсептегенге мүмкүнчүлүк жаралып калат. Биздин күмөнүбүз пайда болуп калышы мүмкүн. Эгерде жок, мен тазамын, бул иштерге тиешеси жок дей турган болсо, ал мындай авир алдында булардын бардыгын убактылуу болсо дагы кызматтан бошотуп туруш керек. Эмне үчүн буларды кызматтан бошотуп туруш керек? Бүгүнкү күндө эсептөө палатасы Ош жана Жалал Абад шаарларын кайра куруу боюнча түзүлгөн дирекциянын ишмердүүлүгүн, буга чейин аткарган ишмердүүлүгүн текшерүүгө алып, башынан иреттеп текшерип чыгалы десе, мына мен жогоруда аттарын атап аткан 14 адам тең акылга сыйбаган, арык аттап суу кечпеген шылтоолорду айтып, бири дагы эсептөө палатасынын жыйынына катышпай атат. Москвадамын, ооруп аттым эле, бир жака кетип калдым эле, жумушуман колум бошобой атам деп. Мына жумушуман колум бошобой атат деген жерин айтайын. Ушунча мына дирекцияда 11 миллиард сомдун 6 миллиард сомуна бүгүн отчет жок, дайыны жок, эч ким билбейт. Кыргызстанда кап вложение 2 миллиард сом. Ошол 2 миллиард сомду Минфиндин кулагын тешип атып, Кыргыз Республикасынын 120 депутаты мага садикке берчи, мага мектепке берчи, мага көпүрөгө берчи, мага каналга берчи деп тытынып атып бөлүп жүрөбүз. А бул жакта Кыргызстандын 3 жылдык кап вложениясына тете боло турган 6 миллиард сом жоголуп атса, бүгүн эч ким унчукпайт. Бардыгы көрмөксөнгө, билмексеңге салып отурат. Эмне үчүн көрмөксөн, билмексеңге салат? Мен коррупциянын жаңы формасы жөнүндө айтайын бул жерде. Бүгүн президентибиз Алмазбек Шаймович Атамбаев айоосуз коррупционерлер менен күрөшөбүз деди. Айоосуз. Бүгүн бирөөнү кармаса, эртең экөө кармалып атат. Эртең үчөөнү кармаса, бүрсүгүнү 4өө кармалып атат. Бул деген сөз коррупция токтогон жок деген түшүндүрөт. Эмне үчүн коррупция токтогон жок? Себеби биз акчалай коррупция менен күрөшүүдөн мурда биз саясий коррупцияны чечип алышыбыз керек. Эгерде саясий коррупция болуп, мына мен жогоруда айтып аткандай адамдар кылган туура эмес иштер үчүн жаза албай, тескерисинче көзгө көрбөгөн жака бекитип колтук алып, аларды акырындан элдин көзүнө көрсөтпөй тепкичтин бийик тепкичтерине отургузуп, аларды коргой берсе, анда кайсы учурда коррупция токтошу мүмкүн? Бүгүн ушул адамдар 6 миллиардтын отчетун берип, мамлекетке келтирген зыянды туура же туура эмес экенин айткандын ордуна тескерисинче биз менен тең ата болуп башка бийлик кызматтарында отуруп алып, кайсынысы арам, кайсынысы адал, кайсынысы туура эмес деп бизге акыл үйрөтүп атпайбы күйгүзүп. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Бардыгыбыз бирдей бололу. Мыйзам бардыгыбызга бирдей болсун. Эл ишенгендей коррупция менен күрөшөбүз десек, дал мына ушундай миллиарддаган сомдорду урдап кеткен адамдарды, дайынсыз отчетун бербей аткан адамдарды кызматтан алалы. Ушуларга кылмыш жоопкерчиликке тартып жазасын берели. Анан биз айтайлы. Мына биз күрөшүп жатабыз деп. Мына бүгүнкү күндө мен дагы бир мисалды айтып коеюн. Кумтөр маселеси боюнча
Кумтөр мөңгүнү дагы башка жагынан талкалап, бизге уруксат бергиле деп атат. Өкмөт айтып атат, биз бүгүн уруксат бербесек дейт, Кумтөр жабылып калышы мүмкүн дейт. Эгерде өкмөт аларга дагы контурун чоңойтуп, мөңгүнү дагы башка жагынан мындай талкалаганга уруксат бере турган болсо, өкмөт бүгүнкү күндө суу мыйзамы боюнча 3 мыйзамды бузат. 3 беренени бузат. Ал мыйзамдарда так даана көрсөтүлүп атат. Сууга байланыштуу болгон нерселердин бардыгына алар кол тийгиз, аларды уруксаты жок кескенге болбойт деп. А бизде бүгүн өкмөт Сентерага мөңгүлөрдү кесип башка жакка жылдырып, алтынды каалагандай каза бер дегенге шарт түзгөн атат. Эмне үчүн мындай шарт түзүп атасыңар десе, өкмөт айтып атат. Эгерде дейт, биз бул уруксатты бербей койсок дейт, Кумтөр жабылып калышы мүмкүн дейт. Жабылып калса канча акча жоголот десек, 140 миллион доллар жоголот дейт. 6 миллиард сом биздин казынага түшпөй калат дейт. Айнанайындар, мына бир мөңгүгө зыяны тийбеген, бир жолдун талкаланышына зыяны тийбеген. Бирок Кыргызстандын саясий кызыкчылыгына туш келбей калгандыгы үчүн Манас аэропортунун чекесинде отурган Ганси Американын базасын жөн эле кууп чыктык го. Ал 140 миллиондон да чоң киреше берет болчу. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт ошол Гансиден түшүп аткан акчалардын түшпөй калды да бүгүнкү күндө бюджетке. Ошонун толтуруу киреше жагын таба элек. Биз айтып атабыз. Эмне 6 миллиард 140 миллион доллардан кол жууп калабыз деп мөңгүнү талкалатканга уруксат бере берсек, кыргыздын намысын тебелеткенге уруксат бере берсек, бул эмне деген, бул эмне деген абийири жок мамлекет болуп калат анда. Биз айтып атабыз, президент биздики болсо, өкмөт биздики болсо, жогорку кеңеш биздики болсо, бийлик биздики болсо, жер биздики болсо, алтын биздики болсо, мөңгү биздики болсо, Сентераныкы эч нерсе эмес. Бирок бүгүн кожоюндай кыймыл аракеттерди жасаганга бүгүнкү биздин өкмөт уруксат берип атпайбы? Биз айтып атабыз, мына ал жакта госдирекция 6 миллиард сомдун дайыны жок экенин айтпай атат. Мына госдирекциядан 6 миллиард жок экенинде унчукпайсыңар. А Кумтөр жабылып калса 6 миллиард доллар, 6 миллиард сом түшпөй калат экен деп быжалат болосуңар. Кайда калды адилеттүүлүк? Биз айттык өкмөткө, ошондой эле баш прокурорго. Эгерде дирекция боюнча күрөшөбүз десек, конкреттүү элдин мээсин тегеретпей, алдабай элди күрөшөлү. Күрөшпөйбүз десек, колду көтөрүп колубуздан келбейт экен деп басып кетели. Бүгүн айтып атышат, кылмыштуулуктун мөөнөтү узарып кетти, өтүп кетти, же болбосо мындай мындай биздин бийликте мындай практика бар да. Бардык нерсени жасай берет, урдай берет, бардык нерсени кыла берет мыйзамсыз. Бирок убакыт өтүп кеткенден кийин жаза албай калат экенин толук ишенет. Ошого гарантия бар экенин да билет. Ошон үчүн бүгүн ушул мына дирекцияда учурунда чоң кызматтарда иштеген 14 адам, ошол эле Сатыбалдиев, ошол эле Жусупжан Жээнбеков, ошол эле бүгүнкү өкмөттөгү аппараттын жетекчисинин орун басары болуп отурган Бактыгул Кадамбай Бактыгулов, ушулар бүгүн эч кандай жоопкерчиликке мыйзам алдында тартылбайт экенин сезип, тескерисинче уялып калганын ордуна чоң кызматтарда отурушат. Мына бүгүнкү өкмөттүн кыргыз бийлигинин абийири. Мына жүзүн көрүп атпайлыбы, ким менен кантип күрөшөт экенин. Биз эч качан мындай кол ирисине же болбосо карганын көзүн чокубайт деген принциптерге таянбастан туруп, конкреттүү коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Мен дагы бир жолу баса белгилейм. Өлкөдө саясий коррупция менен бүгүнкү өлкөнүн жоопкерчилигин алып отурган чоң кызматтагы адамдар конкреттүү чечим алып туруп күрөшмөйүн, майда чүйдө коррупция менен күрөшкөнү бир тыйын. Бүгүн саясий коррупция деген элге түшүнүктүү болушун айтып коеюн. Бул эмне? Бул ууру болсо дагы, бандит болсо дагы, каракчы болсо дагы, жаман болсо дагы, акчасы көп болсо, элдин арасында ошол байлыгы менен, бийлиги менен кадырын кармап турган адамдарды сен бүгүн мага жардамың тиет, мен сени калкалайын, мен сени коргоюн, сен да кийин мага келечекте алдыдагы шайлоолордо, саясаттабы, сен да менин жанымда калканч болуп туруп бересиң деген принцип, бул саясий коррупция. Бүгүн ошон үчүн чоң кызматтарда отурган адамдар дагы эле отурат. Биз айтып атабыз, депутатты камадык, биз аны камадык, биз муну камадык деп. Мына күнүнө адамдар взятка менен кармалып атат. Адамдар айтып атат, коррупция менен күрөшүп атат экен деп. 2-3 айдан кийин эмне болуп атат? Кармалган адамдардын 90% соттон, жоопкерчиликтен кутулуп чыгып кетип атат.
амнистияга туш келип атышат, каякта болбогон бир мыйзамдарга туш келип атышат. Мисалы үчүн элге түшүнүктүү болуш үчүн мен бир нерсе айтып коеюн. Мына Кыргыз алтындагы президент совет электоратынын мүчөсү Дилгир Жапаров 2013 жылдын эсебинен бир дагы пайдасы жок минусу менен чыккан Кумтөр алтын кени пайдасы жок чыкты деди. Бирок ошол эле учурда акционерлерге 200 миллион доллар дивиденд кармап жиберди. Ошондо дагы 33%тен ашык акциясы бар Кыргызстан 1 сом алган жок. 60 миллион доллардан ашык акча бизге келиш керек болчу. Алган жок. Себебин жок, булар кирешеси мындай толук толгон жок деп атат, бирок ошол эле учурда 200 миллион долларды өкмөткө айтпай туруп, өз билемдик менен дивиденд кылып берип жиберип атат. Бүгүн ошол адам кандай статья менен соттолгон атат? Ал адам соттолуп жаткан, кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан беренени мындай тактап айта турган болсо, 150 миң сом штраф төлөйт. Же болбосо 1 жылдан 3 жылга чейин гана эркинен ажыратылат. 200 миллион долларду коркпой урдаган адам кантип ушу 3 жылдык түрмөдөн коркот? Bundan 2 жыл мурда Атамекен фракциясы Жогорку Кеңештин жыйынында ушуга мамлекеттин үлүшү чоң болгон ишканалардын жетекчилери туура эмес иштер кылса, коррупцияга тете кылып туруп, жоопкерчилигин чоңойтуп, кылмыш жаза кодексиндеги беренеге 10 жылга чейин камала тургандай норма киргизип коелу деп мыйзам киргиздик. Жогорку Кеңештен өттү чокудан. Президент кол койгон жок. А президенттин ветосын Жогорку Кеңеш 80 добуш менен өтүшүбүз керек эле, 79 болуп, бир добуш жетпей калып өтпөй калганбыз. Эмне үчүн? Мына коррупция менен биз кантип күрөшүп атабыз? Коррупция менен күрөшүш үчүн биринчи анын алдын алат. Коррупцияга тиешелүү жол берип аткан мыйзамдардын баардыгын ревизия кылып жөнгө салып чыгат. Бүгүн Жогорку Кеңеште коррупцияга байланыштуу канча мыйзам кабыл алынды десе, эч ким так жооп бере албайт. Себеби конкреттүү коррупция менен күрөшүүдө аналитика болгон жок, анализ жүргүзүлгөн жок, конкреттүү мониторинг да жүргүзүлгөн жок. Дайыны жок коррупция менен ким кантип күрөшүп атканын. Бүгүн эле сенин жаныңда отурган адамды көтөрүп кетет, эртең сенен жогорураак кызматта отуруп сага акыл үйрөтөт. Бул эмне деген коррупция менен күрөш? Бул деген бийлигиң болсо, элде кадырың болсо, же болбосо спортсмен бир зөөкүрлөрүң жанында көп болсо, сени эч ким мындай жазылбаган мыйзамдагы кол тийбестик болуп калып атпайбы? Биз айтып атабыз, күрөшсөк конкреттүү күрөшөлү деп. Мына мен айтып аткандай, коррупция менен эми азыр Дилгир Жапаров 150 миң сом штраф төлөйт. Эмне үчүн? Себеби ал мыйзамда да мындай берене бар. Эгерде үлгүлүү үй бүлө болсо, буга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылбаса, же болбосо бир мындай майда чүйдө мыйзамдарды бузбаган үлгүлүү адам болсо дейт, аларга мындай айып пул салынат деп турат. Вот мына как раз ошо Дилгир Жапаров үлгүлүү ата катары, буга чейинки майда чүйдө мыйзамдарды бузбаган адам катары 150 миң сом штраф төлөп коюп, Кыргызстандын 60 миллиондон ашык доллар түшө турган кирешесин башка бирөөгө 200 миллион долларын карматып бергендиги үчүн эртең капы мындай таң калбайлы менин жаныма келип 2015-жылы депутат болуп калса. Эч таң калыштын кереги жок. Мына биз кантип коррупция менен күрөшүп атабыз. Ошонун ичинде эле дирекция боюнча дагы конкреттүү адамдарга тиешелүү жазаларын бериш керек. Эгер дирекция боюнча биз конкреттүү жазаларын бербей турган болсок, эч ким бүгүнкү бийликке ишенбей калат. Эмне үчүн? Бул дирекция бир бөлмөлүү квартира, же болбосо бир мындай бир стадион, же бир мектеп жөнүндө эмес. Бул жерде Сели, Ош жана Жалал Абад шаарларында жаңгырылган бир нече миллиарддаган сомдор сарпталган имараттар жөнүндө сөз кетти. Ал имараттардын сапаты кандай экенин бүгүн эл сайрап баштады. Дуалдары көчүп атат экен, жарака кетип атат экен, терезелер, эшиктер Кытайдан алып келген арзан, сапаты жок экен, бардыгы айтып атышат. Дагы бир кече дагы бир таң калыштуу мындай Ошто жолугушууда бир маселени айтып калышты. Жантөрө Жолдошевич учурунда госдирекция жабылгандан кийин Оштогу номер 2 транспорт министрлигинин баласында турган автовокзал күйүп кеткен болчу. Ошону дагы оңдогонго дирекция жабылгандан кийин 20 миллион акча бөлүнгөн. Бүгүнкү күнгө чейин ошол акчанын дайыны жок. Ал вокзал оңдолгон дагы жок. Күйүк боюнча жатат. А бүгүн шаардын ичиндеги тыгындарды жоюш үчүн вокзалды сырткап чыгалы десек, алар айтып атат, бизге дирекциядан 20 миллион бөлүнгөн, бүгүнкү чейин алган жокпуз. Билген жокпуз, көргөн жокпуз. А эмнеге алган жоксуңар? Бизге келген кат боюнча ал дирекция жабылгандан кийинки число менен берилиптир акча. Мына ушундай башаламандыктар бар. Мына менин, мага окшогон миллиондогон адамдардын күмөнүн жок кылыш үчүн, шегин жок кылыш үчүн
Мына ушу жогоруда аталып аткан чоң кызматтарды иштеп аткан 14 адам Жантөре Жолдошевич баш болуп келип, бүгүн эсептөө палатасы менен маңдай тескей отуруп, тиешелүү документтерин туура көрсөтүп, ак болсо ак, кара болсо кара деп өзүн акташпайбы? Акташкан жок. Демек булар кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн туура эмес жасап калган иштери үчүн коркот. Жоопкерчиликке тартылып калат экенин дагы сезет. Ошон үчүн бүгүн колдон келишинче ушул ишти жаап калганга, ушул ишти токтотуп калганга күчү жете турган адамдардын колтугунда күкүктөй сайрап, күн тийген жердин күкүгү деп коет го, ошондой болуп өздөрүнө келечекте дагы чоңураак кызмат сүйлөшүп жүргөн болсо мен эч таң калбайм. Биз калкалап туура эмес иш жасаган адамдарды калкалап коюн колтугубузга бекитип, ымалашып, жималашып жүргүзгөн саясатты токтотмойун, саясий коррупцияны токтотмойун Кыргызстанда жакшы өнүгүү болбойт. Адамдар уурдагандан эч качан корккон эмес, бүгүн да корккон жок, дагы эле уурдап атат. Буга жаңкы мен жогоруда айткандай, бүгүнкү кармалган фактыны көрүп туруп, ошол эле ишканадан эртеси күнү экөө кармалып атканы түздөн түз далил болуп бере алат. Көпчүлүк учурларда адамдардын жоопко тартылбай калышына бүгүнкү күндөгү биздеги укуктук мыйзам актылары дагы жол берип коюп атат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, коррупция менен күрөшөбүз десеңер, конкреттүү комиссия түзүп, мыйзамдарды ревизияга алалы, мониторинг жүргүзөлү. Же деген жерден эле өлүп атат. Бүгүн мыйзамдар туура эмес жазылып калган үчүн, эки чакай маанини бергендиги үчүн прокуратура сотко төңкөйт. Сот прокурорго төңкөп, этегинде экөөнүн ортосундагы адам таптаза болуп, суудан курук болуп чыгып калып атат. Биз ошондой жолду жок кылышыбыз керек. Эгер ошондой жолду жок кылсак гана, биз мындай коррупция менен күрөшүп баштадык деп айтсак болот. Ушул мамлекеттик дирекциянын өзүнө башкы прокуратура иш козгоп, адамдар жөнүндө сөз жок да. Бул ушундай болушу мүмкүнбү? Анда кимди айыпка жыгат? Көпчүлүк учурларда мындай иш козголуп атканда иштин кызыкчылыгына байланыштуу ошол козголгон кылмыш ичинде кетип аткан фигуранттарды көпчүлүк учурда айтпайт, жашыруун кармайт. Бирок прокуратура айтпаганы менен, прокуратура кантип иш козгогону менен, прокуратура мейли кантип козгошу ошентип козгосун. Прокуратура кантип күрөшсө ошентип күрөшсүн. Күчү жеткендей, өзүнүн абийирине жараша, өзүнүн акыл эс тутумуна жараша күрөшө берсин. Бирок мен айтып аткан мына 14 адам ошол учурда дирекцияда иштегенин баары билет. Бүгүнкү күндө дагы чоң кызматтарда өкмөттө отурат экенин баардыгы билет. Ошто Жалал Абадта курулган имараттардын сапатынын канчалык экенин, бүгүнкү күндө кандай кырдаалда экенин дагы баары билет. Буну эч ким жашыра албайт. Урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү, мен мындай айтам. Бүгүн бийлиги менен, байлыгы менен, саясаттагы мүмкүнчүлүгү менен сот жообунан, мыйзам жообунан качып кутулуп кетишет. Бирок мени менен сиздин жана Авир сотунун алдында булар эч качан качып кутула албайт. Бул тарых болот, тарыхта калат. Бир күн болсо бир күн ушулардын кылган кылмыштары өзүнө тийбесе дагы уулдарына, балдарына, неберелерине өтөт. Сен атаң тигиндей болгон, сен атаң моундай болгон деп наала айтылат. Мына ошодон коркуш керек. Мыйзам жообунан эмне? Бүгүнкү күндө кумтөр маселеси дагы кандайдыр бир жеңишинен сүйлөшүп аткандай да. Анткени себеби мынакей мөңгү жөнүндө мыйзам болду, ага дейин президентибиз кол койгон жок. Анткени себеби мында кумтөр иштебей калат дейт. Ошону менен катары эле жаңы мөңгү участкаларын иштетебиз деген кумтөр азыр өкмөттү кандайдыр бир коркутуп аткандай да. Эгерде бербесеңер биз иштебей калабыз дейт. Ал эми өкмөт коркуп атат, биз 6 миллиард доллардан кол жуйбуз деп. Анан баягы дагы эле акча тартыштыгы көбөйүп кетет деп. Айтыңызчы, ушул иштер кандайча жүрүп жатат? Же кандайдыр бир мындай тымызын иштер жүрүп аткандай сезилет да, коомчулукта бул боюнча сөздөр бар. Туура айтасыз. Чындап эле президент мөңгү боюнча киргизилген мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирди. Президенттин администрациясы бул каршы пикирин өкмөттүн корутуусу менен негиздеди. Бүгүнкү күндө өкмөт кумтөрдөн же болбосо Сентарадан коркот экенин толук көрсөттү. Эгерде бул мыйзам жогорку кеңештин кароосунан өтпөй кала турган болсо, бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда мөңгүлөрдү коргой турган бир дагы мыйзам жок.
келечекте мөңгүлөрдүн тагдыры мындай тобокелге коюлуп калат. Жана ошол Алтын кенди иштетип аткан Сентера компаниясы мөңгүлөрдү толук кандуу талкалап кете бергенге мүмкүнчүлүк жаралып калып атат. Бул мыйзамга каршы пикир келип атканын жана мыйзам өкмөт тарабынан да колдоо таппай атканынын конкреттүү себеби бар. Эң негизги себептеринен болуп бүгүнкү күндө Кумтөрдө иштетип аткан Сентера компаниясы мөңгүлөрдүн дагы башка жагын талкалап кесип жылдырып астындагы алтынды алабыз деген чечимге келип атышат. Эгерде ушуга уруксат бербей турган болсоңор, биз Кумтөрдү жаап салабыз, ишибизди токтотобуз деген дагы пикирлерин айтып, мындай өктөм коркутуулар менен кайрылып атат өкмөткө. Өкмөт эч качан мындай шантажга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Өкмөт өзүнүн өлкөсүнүн аймагында өзүнүн канчалык күчү бар экенин толук түрдө көрсөтүш керек. Алардын шантажынын астында өкмөт корко турган позициясын көрсөтө турган болсо, бул өкмөттүн эмес, жалпы кыргыз элинин намысына соккурулган менен барабар болуп калат. Эч качан өкмөт биз 16-15 эле адамбыз деп ойлобуш керек. Алар 5 миллиондон ашык адамдын өкмөтү. Биз жалпы өлкөнүн өкмөтүбүз деп эсинен чыгарбаш керек. Эми өкмөт айтып атат. Кумтөр жабылып калса, биз 6 миллиард сомдон кургалабыз. Бул биз үчүн катастрофа деп атат. 2000ден ашык адам кызматсыз калат, жумушсуз калат дейт. Жумушсуз калат дейт. Мына Ош жана Жалал Абад шаарларын куруу дирекциясында бүгүнкү күндө 6 миллиард сом баш теги жок. Андан эч ким кыжалат болгон жок. Казынага 6 миллиард сом залака келди деп. Бирок ушул Кумтөргө залака келип калат экен деп коркуп атышат. Мына Гаңсик базасын чыгарып атканда биз 6 миллиарддан да чоң акчадан кургалдык. Бирок чыгардык. Саясий чечим болду, чыгардык. Бүгүн Кумтөргө да саясий чечим чыгарып биз алардын ишмердүүлүгүн токтотушубуз керек. Мөңгүнү талкалаганга жол бербешибиз керек. Булар айтып атышат. Эгерде Кумтөр токтоп кала турган болсо, 3000ге жакын адам жумушсуз калат экен дейт. Бирок ошол эле өкмөт Ош, Кара суу базарларында иштеп аткан 100 миңге жакын үй бүлөнүн, жумушчунун тагдырын ойлобой, таможня союзга киребиз деп атпайбы? Кайда калды адилеттүүлүк? 100 миңге жакын жумушчу орун жоголуп кетиши мүмкүн. Биз макул деп кирип атабыз ошол жака таможня союзга. Өкмөт айтып атат. 2000 3000 адам кызмат жумушсуз калат экен деп. 100 миң адам жумушсуз калса, 100 миң үй бүлөсүн бага албай калса боло береби анда. Мына өкмөттүн ары каттап суу кечпеген шылтоосу, Киреше булактары табылбай калат экен деп. Толгон токой Киреше булактары бар. Мамлекетте жең ичинен уурдалып аткан акчалардын санын эсептесек, булар миллиарддаган көрсөтүштөрдү көрсөтөт. Бүгүн ошолорду мамлекет токтоп, алдын алып, башка жака бөгөттөрдү коюп, казынага түшүрүү жолдорун таптыбы? Тапкан жок. Тескерисинче, өкмөт салык кызматы аркылуу акчаны толтуруштун жолу катары, жалгыз бир жолу катары мыйзамды бузуп, алдын ала 3 айга топтоп баштады. Бүгүн мекемелер 3 ай алдын ала налог төгүүгө мажбур болуп атышат. Бул элдин көзүн боёгонго барабар. Бул элдин мээсин тегеретип алдаганга барабар. Эми ошол ишканалардын тагдырын айтайлы. Алар бүгүн 3 айга алдын ала налогту, салыкты төлөсө. Эмне үчүн мамлекет, өкмөт ошолорго тиешелүү болгон акчаларды учурунда бүгүн 3 ай мурда бербейт? Бүгүн алар каяктан алып бериш керек? Өкмөт өзүнүн кол астындагы ишканаларды коррупцияга өзү түртүп атпайбы? Мына сен мындай кылып коррупция кылып, иш кылса бизге 3 айга налогуңду алып келип бере кой деп. Анан биз кайдагы 6 миллиард жөнүндө өкмөт сүйлөп атат, мен түшүнбөйм. Биз өкмөткө конкреттүү айтабыз. Экологияны оңдосо болбойт. Бирок өз учурунда Киреше булактарды таап экономиканы оңдоп кетсе болот. Биз бүгүн экономиканы эмес, экологияны ойлошубуз керек. Экономиканы тургузуп кетебиз, бирок экологияны эч ким тургуза албайт. Ал мөңгүлөрдү кесип талкалап салгандан кийин ал калыбына келбейт. Анын ээрип кетүү темпи да тездейт. Биз алтын үчүн, акча үчүн бетибиз менен түшүп, намысыбызды тебелетип, 6 миллиард сомдон кургалат экенбиз деп, бүтүндөй Кыргызга мурас болуп кала турган мөңгүнү талкалатып жүргөн өкмөттүн айыры канча? Эртең урпактардын алдында эмне деп жооп берет? Биз бүгүн каркыра үчүн, үзөңгү кууш үчүн кантип жооп беребиз деп отурабыз? Эртең Кумтөр үчүн, ошол жерде талкаланып кеткен мөңгү үчүн кантип жооп беребиз дагы? Мынчалык оор жоопкерчиликтүү күнөөлөрдү бүгүн өкмөт өзүнүн башына өзү үйбөш керек. Эгерде акыл эси болсо,
жаңғы суу мыйзамдарынын 3 беренесин бүгүн бузуп, эгерде бузуп туруп Кумтөрдүн мындан аркы ишмердүүлүгүнө уруксат берип кое турган болсо, ошого тиешелүү адамдардын бардыгын түрмөдө чиритиш керек. Ал адамдар конкреттүү жообун алыш керек. Эгерде өкмөт өзү элди мыйзамды бузба, мыйзамдын чегинде жаша деп, мыйзамды көзөмөлгө алган өкмөт өзү 3 беренени тебелеп өтүп кетип, 6 миллиард сом үчүн экологияны талкалатып, Кумтөргө уруксат берип кое турган болсо, бул өмүр бою өкмөттүн абийиринде болот. Бүгүнкү өкмөттүн абийиринде болот. Буларга тирүү болсо, адамдар аман болсо, bir gün болсун bir gün сурак алып сурайт. Мына мен айтып коеюн, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, силер бүгүн тиги жердеги мөңгүнү талкалаш үчүн биринчи очередте суу мыйзамын өзгөртүшүңөр керек. Силер бүгүн өзгөрткөн жоксуңар. Өзгөртпөй туруп силер ал мыйзамды аттап өтүп бере албайсыңар. Ага эч кайсы мыйзам жол бербейт. Силер бир гана мыйзамды бузуу жолу менен бере аласыңар уруксатты. Az biz мындай эрежелерди коебуз, biz аларга мындай талаптарды коебуз деген бул ары каттап суу кечпеген элдин башын айландырган жөн эле шылтоо. Силер андайлардын арды айтпай, уруксат бербей, Кумтөрдүн жабылышын талап кылышыңар керек. Силер тескерисинче бүгүн Кумтөрдүн адвокатындай болуп өкмөт. Элдин мээсин тегеретип, элдин бардыгын КТР аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу Кумтөрдүн кожоюндарынын аң сезиминдей ой жүгүткөнгө мажбурлап жатасыңар. Бул элге болгон чыккынчылык катары эсептелиш керек. Бул келечекте чоң зыянын берет экенин силер өкмөт билишиңер керек. Эгерде өкмөт бүгүн силер мыйзамды бузуп ошолорго жол берип отурган болсоңор, биз Атамекен фракциясы атайын коррупция, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган беренелердин кылмыш жоопкерчилигинин мөөнөтүн чектөөнү алып салганбыз. Бул деген сөз бу дүйнөдө күчү жетсе бирөө жазаңарды берет. Эгер бу дүйнөдө силерге эч кимдин колу жетпей кала турган болсо, о дүйнөдө сурак бересиңер деген түшүндүрөт. Бу эми мындан ары кылмыштуулуктун мөөнөтү жок болгон беренелер боюнча адамдар эч качан сот жоопкерчилигинен качып кутула албайт. Ошон үчүн бүгүн көзүңөрдү чоң ачып, элдин тагдырын көбүрөөк бийигирээк коюп, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңардан конкреттүү иш пландарын жүргүзүшүңөр керек. Эгерде Киреше булактарын таппай атабыз десеңер, биз силерге таап сунуштайлы. Толгон токой мамлекетке түшө турган акчаларды түшүрбөй урдат атасыңар. Мисал үчүн, таможня, бажы кызматынын алдында түзүлгөн ГП бар. Мамлекеттик ишкана бар. Ошол ишкана бүгүн иштебегендиги үчүн жеке күркүлдөрдүн, учурунда таможнянын жетекчиси болуп отурган адамдардын жеке терминалдары иштеп, кызматты ошолор көрсөтүп, бүгүн ошолордун капчыгына акча түшүп, мамлекетке акча түшпөй атат. Ал жакта миллиарддаган сомдор жоголуп атат. Ошол жөнүндө эмне айтпайсыңар? Мына канчалаган электр энергияга байланыштуу коррупциялык иштер болуп атат. Сууга байланыштуу иштер болуп атат. Ветеринария боюнча Кыргызстанда эмне кирип атат, эмне чыгып атат эч ким билбейт. Ал жерден канча миллиарддаган акчалар жоголуп атат, аны да эч ким айтпайт. Мына ушуга окшогон акчалардын жоголуп аткан багыттарын бөгөт койгула, токтоткула. Ошол жактан акчаны издегиле. Элдин ээрчиси болгон, элдин байлыгы болгон мөңгүгө кол салганын өкмөт токтотуш керек. Эгерде бүгүнкү өкмөт мөңгүнү талкалаганга уруксат берип, элдин таламында эмес, Сентеранын таламында отурган болсо, бардыгы Канадага көчүп кетиш керек анда. Ошолор менен канадисттер менен ошолордун элине барып жашаш керек. Ушундай.